17 бөлүм. Жүйүт падышасы Ахаздын падышачылыгынын 12-жылында Эла уулу Ошия Исрайылга падыша болуп, Самарияда 9 жыл падышачылык кылды. Ал теңирге жакпаган иштерди кылды. Бирок өзүнүн мурдагы Исрайыл падышалары кылганчалык кылган жок. Ага Ашур падышасы Шалманасер кол салды. Ошия ага кул болуп, салык төлөп турду. Ашур падышасы Ошиянын чыккынчылык уюштурганын билди. Себеби Ошия Мисир падышасы Собуга элчилерди жөнөтүп, Ашур падышасына жыл сайын берип туруучу салыкты бербей калган эле. Ошондуктан Ашур падышасы аны зынданга камап салды. Ашур падышасы бүт Исрайылга согуш ачып, Самарияга келип, аны 3 жыл бою курчоого алды. Ошиянын падышачылыгынын 9-жылында Ашур падышасы Самарияны басып алып, Исрайылдыктарды Ашурга көчүрүп кетти. Аларды Халакка, Хаборго, Гозан дарыясынын боюна жана Мадайдын шаарларына отурукташтырды. Исрайыл уулдары Мисир жеринен алып чыккан, Мисир падышасы фараондун колунан куткарган, өзүнүн Кудай теңиринин алдында күнөө кылып, башка кудайларга табына башташты. Алар теңир кууп чыккан элдердин мыйзамдары боюнча, Исрайыл падышаларынын мыйзамдары боюнча жашай башташты. Исрайыл уулдары өздөрүнүн Кудай теңирине жакпаган иштерди кылып, күзөт мунарасынан баштап Чептүү шаарга чейин өздөрүнө караштуу баардык шаарларга бутканаларды кура башташты. Алар баардык бийик дөбөлөргө жана көлөкөлүү дарактардын түбүнө Ашера мамысын жана буркандарын коюшту. Теңир кууп чыккан элдерге окшоп, баардык бийик дөбөлөрдө жыпар жыттуу заттарды түтөтүп, теңирди каарданткан жийиркеничтүү иштерди кылышты. Алар жасалма кудайларга кызмат кылышты. Бирок теңир аларга мындай кылбагыла деп айткан. Ошондо теңир өзүнүн баардык пайгамбарлары жана көрөгөчтөрү аркылуу Исрайыл менен жүйүткө: жаман жолуңардан кайткыла, силердин ата-бабаларыңарга осуят кылган, өзүмдүн кулдарым, пайгамбарларым аркылуу берген менин осуяттарым менен мыйзамдарымды аткаргыла деп эскерткен. Бирок алар кулак салбай коюшту. Өздөрүнүн Кудай теңирине ишенбеген тоң моюн ата-бабаларына окшоп, тоң моюндук кылышты. Алар теңирдин мыйзамдарын, алардын ата-бабалары менен түзгөн келишимин, эскертүүлөрүн жек көрүп, теңирдин алар кылгандай кылбагыла деген буйругунан четтеп, тегерегинде жашаган элдерге окшоп, эч нерсеге арзыбаган кудайларды ээрчишип, өздөрү да эч нерсеге арзыбай калышты. Алар өздөрүнүн Кудай теңиринин баардык мыйзамдарын таштап, эки музоо куюп, Ашера мамысын тургузуп, бүткүл асман кошуундарына табынып, Баалга кызмат кылышты. Уулдары менен кыздарын отко өрттөп, төлгө тартып, сыйкырчылык кылып, теңирге жакпаган, аны каарданткан иштерди кылууга дитим беришти. Ошондо теңир исрайылдыктарга абдан каарданып, аларды четке какты. Жүйүт уруусунан башка эч бир уруу калган жок. Жүйүт да өз Кудай теңиринин осуяттарын аткарбай, исрайылдыктардын кылганын кылды. Теңир Исрайылдын баардык тукумунан жүзүн буруп, аларды моюн сундурду. Аларды талап тоноочулардын колуна салып берип турду. Акыры аларды четке какты. Исрайылдыктар Дөөттүн тукумунан бөлүнүп чыгып, Небат уулу Жаробамды такка отургузушту. Жаробам исрайылдыктарды теңирден четтетип, аларды чоң күнөөгө батырды. Исрайыл уулдары Жаробам кылган күнөөлөрдүн баардыгын кылышты. Ошол күнөөлөрдү кылганын токтотушкан жок. Теңир өзүнүн баардык кулдары, пайгамбарлары аркылуу эскерткендей, Исрайылды таштап салганга чейин алар ушундай кылышты. Ошентип, Исрайыл өз жеринен Ашурга көчүрүлүп, ушул күнгө чейин ошол жерде жашайт. Ашур падышасы Бабылдан, Кутадан, Абахтан, Хаматтан, Сепарбайымдан элдерди көчүрүп келип, аларды Самария шаарларына, Исрайыл уулдарынын ордуна отурукташтырды. Алар Самарияны ээлеп, анын шаарларында жашап калышты. Алар ал жерде жашай башташканда теңирден коркушкан жок. Ошондуктан теңир аларга арстандарды жиберип турду. Алар арстандарга жем болуп жатышты. Анан Ашур падышасына мындай деп билдиришти: сен көчүрүп келип, Самария шаарларына отурукташтырган элдер ошол жердин Кудайынын мыйзамын билишпегендиктен, Кудай аларга арстандарды жиберип жатат. Алар арстандарга жем болуп жатышат. Анткени ошол жердин Кудайынын мыйзамын билишпейт. Ошондо Ашур падышасы мындай буйрук берди:
Силер ошол жактан көчүрүп келген ыйык кызмат кылуучулардан бирөөнү ал жакка жөнөткүлө. Ал барып, ошол жерде жашап, аларга ошол жердин Кудайынын мыйзамын үйрөтсүн. Самариядан көчүрүлүп кеткен ыйык кызмат кылуучулардын бири келип, Бейтелде жашап, аларга Кудайдан коркууну үйрөттү. Ар бир эл өзүнүн кудайларын жасап, самариялыктар курган бийик жерлердеги бутканаларга койду. Ар бир эл өзү жашаган шаарга койду. Бабылдыктар Сукот Бенотту, Куталыктар Нейиргалды, Хаматтыктар Ашиманы, Абактыктар Нипхас менен Тартакты жасашты. Сепарбайымдыктар болсо өздөрүнүн кудайлары Анамелек менен Адрамелекке арнап уулдарын отко өрттөштү. Ошол эле учурда алар Теңирден да коркуп өздөрүнүн арасынан буткана кызматчыларын шайлашты. Алар бутканаларда кызмат кылышты. Алар Теңирден да коркушту. Ошондой эле өздөрү көчүп келген өлкөнүн салттары боюнча өздөрүнүн кудайларына да кызмат кылышты. Алар ушул күнгө чейин өздөрүнүн мурунку салттары боюнча жашашат. Теңирден коркушпайт. Теңирден Исраил деген ысым берген, Жакып уулдарына берген мыйзамдарын, осуяттарын, буйруктарын, көрсөтмөлөрүн аткарышпайт. Теңир алар менен келишим түзүп, мындай деп осуят кылган: башка кудайларга табынбагыла, таазим этпегиле, кызмат кылбагыла, курмандык чалбагыла, силерди сунулган колу, күчтүү билеги менен Мисир жеринен алып чыккан Теңирге табынгыла, таазим кылгыла, курмандык чалгыла, анын силерге жазып берген мыйзамдарын, осуяттарын, буйруктарын, көрсөтмөлөрүн өмүрүңөр өткөнчө аткарууга аракет кылгыла. Башка кудайларга табынбагыла, менин силер менен түзгөн келишимимди унутпагыла, башка кудайлардан коркпогула, өзүңөрдүн Кудай Теңириңерден гана корккула. Ошондо ал силерди баардык душмандарыңардан куткарат. Бирок алар тил алышкан жок. Тескерисинче, мурунку каада салттары боюнча жашашты. Бул элдер Теңирден коркушту, бирок буркандарына да кызмат кылышты. Алардын балдары, балдарынын балдары да ата-бабаларына окшоп, ушул күнгө чейин ушундай кылып келе жатышат.